Assalamu alaikum, урматтуу YouTube сүйүүчүлөрү, урматтуу Десин ТВ каналынын катталуучулары. Сиздер менен мен блогер Бакыт Сулайман. Биз кече бир эки контент кетирдик эле. Ошол нерсенин тегерегинде жыйынтыгын чыгарып сүйлөшөбүз. Жана башка дагы ошол эле кечеки кеткен контент чубак ажынын тегерегинде сөз болмокчу. Чубак ажы Адахан Кимсанбаевич Мадумаров менен кошула алабы. Жана дагы ушул Кыргызстанда азыр бир күчтөр пайда болуп калды. Ушул жаңыланууну каалаган, адилеттүүлүктү каалаган бир тилектеш адамдардын күчтөрү да. Ушул күчтөр канчага бөлүнүп кетет эгерде чогуу болбосо деген ойдун тегерегинде сүйлөшмөкчүбүз. Анда эмесе кеттик достор. Кечээ негизинен кандай окуялар болду? Ошол ресторанга барганда, журналист баргандагы Кактус медианын журналисти Уралиев барып, анын мойнунан кысып, мындай зомбулук көрсөтүп, тиги жан сакчы. Ошол жөнүндө сөз кетти. Аябай пикирлериңерди айттыңар достор. Ар кандай, мисалы үчүн мен тиги Өмүрбек Бабановго каршы эмне сен себептен аны чыгарасың дегенде кылды. Мен Өмүрбек Бабановго эч кандай каршы болгон жокмун. Мен ошол азыркы ушундай коомдогу тенденция, ушундай кээ бир адамдарга баардык нерсе мүмкүн, ал эми кээ бирине мүмкүн эмес, ушул жөнүндө гана сүйлөшкөнмүн. Андан кийин дагы бир маанилүү окуя биз кече чагылдырбай кетиптирбиз. Мен унутуп калдым эле. Кече интернет айдыңында кетти бир сузактык киши, мен курактуу киши экен, өзүнүн келинчегине эки мойнуна баллонду байлап, анын ичине таштарды салып, анан муздак сууну куюп, анысы аз келгенси видеого тартып, элдерге жарыя кылып кетирген экен. Ошол жөнүндө мен маалыматтарды алдым. Өзүмдүн тааныштарымдан, Жалал Абаддагы кандай эл, эмне болгон, эмне себептен ошентип сууну куюп жатат, аны милиция кандай чараларды көрдү, ошол жөнүндө маалыматтарымды алдым эле достор. Көрсө, ал келин байкуш төркүнүнө барган экен, чоң эле аял да, анан өзүнүн төркүнүнө барып келсе, ошол айткан убактысынан кичине кечирээк келген экен. Муну тарбиялоо максатында ошондой зөөкүрлүк, зомбулук, акмакчылык иштерди кылыптыр тиги киши. Ал кишини мен милициялардан сүйлөшүп билдим, 2 айга камаптыр. Бул кезде 2 айга камап, ошол Сузак районунун ички иштер бөлүмүндө камакта экен. Андан кийин камалгандан кийин бул мен өтө тактаган жокмун. Ушул видео чыккандан кийин анан ички иштер кызматкерлери барып иликтеп факты боюнча иш козгоду, же болбосо тиги аял келип арыз жазгандан кийин козголду деп, ал эми интернет айдыңында жүрөт. Ошол аял келип 11-индеби, онун дагы арыз жазып, анан ошонун негизинде, балким тиги факты болгондон кийин тигин алып келип, анан аялын алып келип деле иш козготушу мүмкүн. Мен ошол жагын тактабадым, бирок ошол 2 айга ал зөөкүр зомбу киши камалгандыгын уктук достор. Бул деген албетте туура эмес. Бул деген биздин кыргыздын эркектерин негизги эле уят кылган, абдан ор койгон жаман нерсе достор. Мындан бир туура таалим тарбия алыш керек. Мындай арак ичет десең, арак ичпеген эле сол эле киши анан ошентип туруп зөөкүрдүгүн көрсөтүп жаткандыгы бул абдан эле туура эмес достор. Эми негизги темабыз болгон чубак ажынын тегерегине келели достор. Кече мен ошол интернеттен көрүп чубак ажы айтты. 5-6 партиядан мындай эми болуп жатат. Кандай десем, чакыруу, приглашение деп коебузбу. Ошондой чакыруу болуп жатат. Мен азыр жакынкы кездери ойлонуп жатам. Ошол партия парламентке сөзсүз барамын дегендей кылды. Ошол кайсыл партия менен барарымды жакын арада мен сиздерге айтамын дегенде, анан мен кече контентимди чыгардым эле, кайсыл партия менен барышым мүмкүн деп. Албетте элдин көпчүлүгү эле ушул чубак ажыны дагы диндин аалымы катары биздин Адахан Кимсанбаевич Мадумаровду дагы ушул дин жолунда жүргөн, эми каттуу динде эмес, бирок Кудайдан коркуп, ошол Кудайдын, Аллахтын баягы Кур'аны Каримдеги жазылган мыйзамдар менен жүргөн адам катары деп, ушул эки саясатчы бирге барса жакшы болот эле деп абдан көп бир мындай тилектер болуптур да. Ушул эки адам бириксе жакшы болот эле деп. Албетте чоң казатка бириксе дагы жакшы болот эле деген комменттер бар экен. Ошол менин кечеки видеомду көрсөңөр, анан ушул үчөө биригип барса дагы жакшы болот эле дегендей тилектер бар экен. Негизинен көпчүлүк эле ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаровго кошулса жакшы болот эле. Ушул эки чоң күч, албетте чубак ажыны дагы колдогон адамдар абдан көп, абдан эле көп достор. Бул реалдуу түрдө азыр ушул бир
кандай десем, ушул жаңыланууну каалап, адилеттүүлүктү каалап, эски коррупцияга каршы турган бир күчтөр бар да, абдан көбөйдү ушул күчтөр, айрыкча пандемиядан кийин. Ушул күчтөр негизинен ушул карапайым электорат, ушул менин катталуучуларым, ушулардын баардыгы эле ушул 3 күч бириксе жакшы болот эле деп жатат да. Ал эми турмуш чындыгында достор, менин оюмча, мурунку берүүмдө айттым эле, ушул чоң казак менен бүтүн Кыргызстан бириксе жакшы болмок дегендей кылып, бирок тилекке каршы ушулардын азыркы аракеттеринен деле көрүп жатам мен. Бул чоң казак менен бүтүн Кыргызстан бирикпейт болуш керек. Мен ишенип калдым, эгер бириксе ушул кезге чейин бир аракеттер болмок, бирок дагы деле шайлоого чейин убакыт бар, бирикпесе жакшы болмок. Бирок менин өзүмдүн туюмумда булар эч качан бирикпейт. Ал эми бүтүн Кыргызстан партиясы менен Чубак Ажы ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаровго биригиши толук бир мүмкүнчүлүктөрү бар да. Анткени Адахан Мадумаровдун атасы деле Кимсанбай Ажыны кече мен пикирлерден көрүп калдым. Менин оюмча ушул Чубак Ажы жакындан билген адам окшойт. Же бул экөөнүн ортосунда мамиле барбы, иши кылып, бир ошондой комменттер кетиптир. Негизинен дин жолунда жүргөн адам, Кудайдан коркуп, Адахан Мадумаров дайыма ошону сүйлөп келет, айтып келет, далилдеп келет. Мындан мурунку 20-30 жыл мурунку дебаттарын көрсөңүздөр деле Адахан Кимсанбаевич Мадумаров ушул жолдон тайбай келе жатат да. Анан эгерде ушул эки күч бириксе, абдан эле чоң бир ушул мен айткан жанагы жаңыланууну каалаган коррупцияга каршы күчтөр азыр эки күчкө бөлүнүп кетип атпайбы? Чоң казак жака, Адахан Мадумаров жака, анан Чубак Ажы кирсе бул жака даже 3кө бөлүнүп кетет. Эгер ушулар чогуу бир багытта кетмегеле да, эгерде бул күчтөр ушул Адахан Мадумаров менен Чубак Ажынын бириксе, ушул карапайым күчтөр абдан эле бир багытта болуп, чоң коомдо бир жеңишке келмек достор. А бирок мындай турмуш чындыгында албетте бизде бир адилетсиздик, ар кандай бут тосуулар, бийликтеги адамдардын жаңы күчтөрдөн, ушундай жаңыланууну каалаган, коррупцияга каршы бара турган күчтөрдөн абдан коркушат буларчы. Себеби бул күчтөр биригип кетсе, көптөгөн байлардын партиялары, колу таза эмес адамдардын партиялары өтпөй калат да. Ошондуктан ар кандай нерселерди күтүүгө болот да. Эгерде эле Чубак Ажы кандайдыр бир жакынкы кездери ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаровго кошулам дей турган болсо, мен бир 60-70% ойлоймун, кандайдыр бир провокациялар жүрөт да. Дин адамдары шайлоого келбеш керек, мүмкүн эмес, анан кийин бизде терроризм башталат, андай мындай деп туруп, жок нерсени токуп, ушул Чубак Ажынын кадамына каршы нерселер болот да. Ал эми Чубак Ажы кайсыдыр бир ошол бийлик оң көзүн салган партиялар менен барса, наоборот, бизге бул Чубак Ажы үн голос алып берет, өзүнүн электоратын тартып берет деп туруп, эки колдоп мынтип тосуп алат дегендей ойдомун да. Мен эми сиздер кандай ойдосуздар мен билбейм достор. Комментарийге сөзсүз келтириңиздер. Мен ойлоймун, сөзсүз түрдө Чубак Ажы эгерде Адахан Кимсанбаевич Мадумаровго кошулам эле деп бир белги берип койсо эле, сөзсүз түрдө бут тосуулар болот. Мындай нерселер достор болуп келген. Бизде азыр коом тилекке каршы ошондой бийликте турган, ошондой күчтө турган адамдардын бир ушундай нерселерге бара тургандыгына биз кепилдик бере алабыз. Турмушта болуп эле келе жатат. Ошондуктан мен ойлойм достор, Чубак Ажы деген Чубак Ажы кайсыл партия менен барса дагы анын ичиндеги ойлору же болбосо мээси, программасы алмашып калбайт. Ошол эле адилеттик жолунда жүргөн таза киши деп мен ушинтип баа беремин. Ошондуктан сиздер кечээ комментарийге жазыпсыңар, эгерде Чубак Ажы Адахан Кимсанбаевичке кошулбай башка партия менен барса эле, анда өлдү, анда тиги авторитети кетип калат, биз андан жүзүбүздү үйрүп кетебиз. Аны биз анда мындай деп. Жок достор, андай эмес, реалдуу карайлы. Чубак Ажыга кандай карасаңыздар, ошондой караңыздар, бирок Чубак Ажы өзгөрбөйт болуш керек. Эгерде биз Чубак Ажыны ошол жогору жактагы партиялардын ошол парламенттен көргүбүз келсе, ал кишини биз обсуждать этпешибиз керек. Албетте эми обсуждать этебиз, сынайбыз, бирок ошол жака барууну кааласак, эгерде Чубак Ажы, биз анда ал кишинин өз эрки да, эми ал киши деле абдан билимдүү, илимдүү, түшүнүгү өтө кенен
киши да ойлобогула анан ушу дин жолунда жүрүп эле мындай диний көбүнчө адамдар саясаттан алысыраак болуп калат деп, бирок чубак ажынын акыркы маалыматтарына караганда, башкасына караганда абдан бир мындай тонкий анализ кылган киши экен да, бүт нерсени түшүнүп турат. Ошондуктан кайсыл партия менен барбасын, анын тилеги эл тарабында болот, достор. Бул ал кишинин өзүнүн иши деп ойлоймун. Мен ойлойм ушул канчалык бул дитинде Адахан Мадумаровдун партиясын, Адахан Мадумаровдун өзүнүн бейнесин сыйлап турса дагы, балким бул чубак ажы ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаров менен барбай калат болуш керек. И чоң казатка дагы кошулбайт болуш керек. Анткени өзүнчө ойлонуп ушундай болуп турат да. Эми баардык нерсени турмуш көрсөтөт, достор. Биз ар нерсени жоромол кыла берет экенбиз, өзүбүз тилек кыла берет экенбиз. Анан ушул үчөө кошулса жакшы болот эле, анан төртөө кошулса жакшы болот эле деп. А бирок турмуш чындыгы, реальность башкада да. Канткенде дагы Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун деле өзүнүн абдан чоң электораты бар, команда иштеп жатат, аябай жаштар аракет кылып жатат. Чубак ажы мисалы үчүн кирем дегенден бери бунун аркасынан дагы аябай бир күчтөр козголуп калды болуш керек. Ошол мен айткан коррупцияга каршы жаңыланууну каалаган бир тилектеш адамдар менимче козголуп жатат болуш керек. Сөзсүз түрдө мен чубак ажыны шайлайм деп. Албетте чоң казатка дагы абдан азыркы кезде ушул Россияда болобу, Кыргызстанда дагы болобу, мунун дагы ушундай жаңыланууну каалаган артында турган чоң күчтөр бар да. Эми кандай болгондо дагы, достор, эч качан ушул шайлоо болгондо голосубузду сатпай, өзүбүз кааласаң ушул чоң казатты шайлагыла, кааласаңар бүтүн Кыргызстанды, кааласаңар чубак ажынын шайлагыла, достор. Иши кылып кимди шайласаңар дагы сатылбагыла. Мен ошол бүгүнкү айта турган оюм ошол. Саламатта туруңуздар, пикирлериңерди сөзсүз билдирип, эгерде берүү жагып калган болсо лайк басып, менин каналыма катталып коюңуздар, достор. Саламатта бололу.